Адам укугун коргоонун эл аралык күнү Кыргызстанда дагы белгиленди. Бул жааттагы жумушту Акыйкатчы институту алып барат. Укукту урматтаган күндүн урматына мамлекеттик мекемелердин жана эл аралык уюмдардын, жарандык коомчулуктун өкүлдөрүн чогултуп, Кыргызстандын укук талаасындагы жагдай талкууга алынып, кандай кемчилик, ийгиликтер менен коштолуп жатканына баа берилди. Дүйнө жүзүндө ушул өткөрүлгөн адам укук жагындагы иш-чара адамдардын укугу бузулбаш керек деген, бузулган укуктардын баары тең кайра калыбына келиш керек деген максатта биз ушу гос органдар менен дагы иштеп, көптөгөн международный организациялар келип, ушу бүгүн награждениябызда болуп, ыраазычылыгыбызды билдирип отурабыз адам укук жагында иштеген адамдардын баары менен. Адам укугу демекчи Акыйкатчы институту бала төрөлгөндөн тарта адамды акыркы сапарына узатканга чейинки жагдайга байланышкан укук маселелери менен алектенет. Турмуш бир болгону менен тагдыр миң түркүн. Акыйкатчыга кайрылган тагдырларды четинен ала келсек, акыйкат менен адилеттикти издеп таппай, ортодон арач издегендер. Мисалы, маданият кызматкери Мастура Бердибекова жетекчиликтин адилетсиз мамилесинен улам басым кысымга туш болуп, акыйкат издеп келген. 80 миң кредит алганмын. Ошол кредитти барып билген, сурап билгенден 3 айлык кредиттен бошотподу жанагы пайыздык өлчөмдөрдөн Садыр Жапаров президентибиз. Ошонун негизинде барып билгенден мен өзүмдүн мекемемден 45 күндүк эмгек маянан жеп алганы билинип калгандагы мени ошондон улам куугунтуктай башташты. Азыркы учурда эмгек келишим берилбейт, башка адистерге берилип атат. Мени менен түзгөндө 1 жылга түзөсүң дейт. Эмнеге акыйкатчыга барасың, эмнеге тияка барасың, бияка унчукпай эле иштей бербейсиңби дегенде кысым ар тараптан көп болуп атат. Кара Балтадагы тынч жашап турган үйүн жөнү жок жерден алдырып жиберген Сулайман Муратовдун күйгөнү башкадан эмес, сот системасындагы адилетсиздиктен жабыркадым дейт. Укукту мыйзам талаасында таразылап, адилеттик орнотуп бере турган орган тескерисинче жашоочуларды кыйнап, түркүн тагдырларды бузуп жиберген фактылар арбын экендигин айтты. Жайыл райондук сотунун мыйзамсыз иш аракетинен улам турак жайына алдырып жиберген. Бүгүнкү күнү ошол соттордун үстүнө кылмыш козголуп, бирок сотко жетпей турат. Муну неге сиздерге мындай белгилеп айтып атам сотторду? Себеби ушундай соттор бүгүнкү күндө иштеп атышат, адвокат болуп атышат, бирок элдин укугун ушунчалык тебелеп, элдин баарын тең мындай бомж көчөдө мындай прошайка кылып, алкаш кылып, ушундай элдин тагдырын ушунчалык катуу сындырып атат да. Ошон үчүн өзүмдүн элиме, өзүм кайдыгер болбой ушу сиздерге кайрылып ушулардын беттерин ачып коеюн дедим да. Бүгүнкү күнү ушул соттордун үстүнөн козголгон кылмыш иш Чүй УКМКсында Эрлан Акынбековдун тергөөсүндө жатат. Бирок сотко бүгүнкү чейин өтпөйт. Карапайым элдердин үстүнөн бир кылмыш козголсо, эмче соттолуп, ошо түрмөдө кээ бирөө күнөөсүз, кээ бирөө күнөөлүү болуп отурушат да. Үй мүлкүңүздү кандай чабып жүрөт? Алар сот болгон үчүн алып койбойт да, балким мыйзам жагынан башка бир Абдан туура суроо бердиңиз. Мен Жайыл райондук сотуна Кара Балтада доо арыз берген эмесмин, бирок протокол менен доогер кылып туруп, доо арызым жок эле. Жок дегенде доо арызымды мен колумду бир жазалма жазап, бир доо берди, бир сотко кайрылып койсо да жакшы болмок. Эч кандай доо арызым жок эле. Мен доогер кылып туруп, мен үй мүлкүмдү алып коюшкан да. Ошол жерде Чүй УКМКсынын тергөөчүсү Эрлан Акынбековду чакырып, болгон соттордун караган жарандык иштерин алдырып келип, ошол жерден менин доо арызымды табышкан жок. Мындайча айтканда исковое заявлением жок болуп чыкты. Мына ошонун баары далилденди. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушу акыйкатчыны жалгыз үмүтүм сиздер калдыңыздар. Жөнү такыр эле кыймылдабайт. Мындай өз арача баса албайт. Акыйкат издегендердин дагы бири Айнура Алымова. Бир тууганы Раушан Мухамбетова адам өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Бирок түрмөгө кесилгенден кийин ого өтөр азапка батып, үстүнө турмуштун жазасы кошулган. Адилетсиз камалып кеттим деп чындык издеген жаран абак жайында моралдык жактан кыйналып 4 жолу инсульт алган. Ал аз келгенсип жан башы сынып, көрбөгөн азапты көрүп, азыр саламаттыгы кылдын учунда турат дейт. Себеби Раушандын бутуна срочно операция жасаш керек экен. Буту күндөн күнгө кыскарып атат да, анысы аз келгенсип эт өсүп кеттир. Ал операцияны жасаш үчүн биринчи инсультту дарылаш керек экен. Инсульттан кийин анан только тиги операциясын жасаш керек экен. Анан ошо абактагы медиктер өздөрү айтыптыр. Бизде мындай дарылаганга шарт жок деп. Анан мен кайрылган себебим эми туугандардын атынан дагы өзүмдүн атыман да кайрылып атам. Эми биздин конституцияда ушундай мыйзам бар. Кандай адам болбосун, оорулуубу,
мындай умственно отсталыйбы, абакта жатабы, колунда шарт жокпу, баары бир дарыланганга укугу бар деп. Бирок соттор ушундай чечим чыгарып мүмкүнчүлүк бербей атат Раушан. Эми Раушандын бир буту көрдө, мындайча айтканда көрдө жатат. Тилекке каршы соттун түзмө-түз ишине биз киришүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок эгерде эскертип айтып кетишет, эгерде эртең ал киши өтүп кетип калса, жоопкерчиликти ким тартат? Бул бир топ жылдан бери отуруп келе жатат, 2-3 жылдан бери ооруп да жатат, бир эмес 4 жолу инсульт алган. Андан сырткары ошо кулап кетип, кулагандан сөөктөр сынып, жана башка өзү сүйлөй албайт, тамак да иче албайт. Мен мисалы барганда ошо экинчи колонияга баргам, аялдар жата турган кармалуучу жайга. Ошол жерде жанына ошого окшогон эле бир соттолгон адамды жанына коюп аны караткан болгон да. Ошол күндөн тартып эле биз талаптарды коюп келатабыз. Азыр ошо областтык сот карап жатат. Аякка дагы кошумча маалымат кылып, ошо эл аралык нормаларга таянып, азырынча отсрочка берүү өтүнүчүн дагы бир ирет биз беребиз. У меня нет. Ничего нет. Полтавка айылынын тургуну Валентина Гилманованын тагдыры кинодогу окуядан кем калбайт. Адилеттик издеп барбаган жери калбаптыр. Үйүн алдамчыларга тарттырып жиберип, азыр мектеп курагындагы неберелери менен бирге ар кимдикинде баш калкалап келүүдө. У меня муж умер в 14 году 10 июля. Менин күйөөм 2014 жылы 10 июлда көз жумган болчу. Бирок ал өлгөндөн кийин 4 айдан кийин келип, ошол жылдын 22 октябрында бизге таандык уйдун документин бизден тартып алып жаткандарга бекитип берген арыз жазыптыр. Мындайча айтканда, өлгөн киши көрдөн туруп келип, документтин бардыгын алардын атына өткөрүп берип, анан кайра көрүстөнгө жатып алган болуп жатат. Соттор болсо документтердин өзөгүнө маани бербей, эч нерсени көргүсү келбей жатышат. Бу жерде коркунучтуу нерсе жок, бардыгы мыйзамдуу дешти. Тагдыр бизди ушундай оор тамашага салып жатат. Там у нас Бизде Кара-Балтада ушундай алдамчы риэлторго алданып жабыркаган 15-20 адам бар. Ал мындай иштерди айылдык кеңеш менен кадастрдан колу аркылуу жасап жатат. Менимче бардык ишти будамайлап чогуу бүткөрүшкөн тааныштары бар болушу керек. Акыйкатчыга кайрылган ар бир жаран эмнегедир бул структура укуктарын тиешелүү деңгээлде карап бербей жатат деген ойдо болушат. Бирок акыйкатчынын ыйгарым укуктары чектелүү. Дүйнөлүк практикада омбудсмен институту башка мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктарын алмаштыра албайт. Анткени менен акыйкатчы институту өлкө аймагында атайын үгүт кербенин уюштуруп, адам укуктарына байланыштуу укуктук сабаттуулукту жоголаткан акцияларды өткөрдү. Максаты качан адамдын укугу бузулганда гана иштебей, анын алдын алуу болду. Өзүнүн укугун билген жаран өзүнүн укугун бузганга эмес, ал башкалардын укугун бузганга жол бердирбейт да. Биз ошол жакта көбүрөөк иш алып барыбыз керек. Маселен, киши өзүнүн укугун эмнеден бул укук бузулат? Киши мыйзамды жакшы түшүнбөгөндөн, билбегенден. Ал адам укугун бузганга да жол берет, коррупцияга да жол берет да. Андан тышкары кыйноо учурлары катталбаш үчүн тартип коргоо органдарына дагы күтүүсүздөн барып мониторинг кылып турушат. Маселен, кыйноо фактылары көп кездешет милиция кызматкерлеринде. Биз ошо кыйноо фактысы болбосун деп түндө күтүүсүздөн ошо убактылуу кармоочу жайларга барабыз. Кыйноо фактылары болтурбоо үчүн. Аны милициялардын баары жакшы билет. Кайсы убак болбосо булар келип калса, бул превентивдүү мамиле да, кыйноого кабылбасын киши деп. Биз кыйноого кабылып, киши инвалид болуп баргандан ага чара көрсөткөндөн баягы эмеси азыраак да. Биз ошол үчүн биз деген биздин демилге менен бир топ мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилди. Азыр баардык убактылуу кармоочу жайларда видеокамералар бар. Мындан тышкары социалдык жактан колдоого муктаж болгон аял угатмардын укугуна чоң маани берилип турат. Балдардын интернатына, ал жерде жанагы балдарга карата зомбулук болбосун деп, психиатриялык мекемелерге аларды ар кандай кылып баягы шылдыңдоо жолуна алып барбасын деп, кары картаңдар үйүнө алардын тамагы жетип атабы, убагында каралып атабы, мамлекет билет да. Андан сырткары жанагы балдардын ар кандай интернаты бар. Көз ажиз балдардын интернаты бар. Кулагы начар уккан балдардын интернаты бар. Жанагы психоневрологиялык интернат бар. Умственно отсталый ошолордун баардыгына биз деген такай инспекция кылып барып турабыз. Бул биздин күнүмдүк ишибиз. Азыр Акыйкатчы институту жарандардын укугу бузулбасын деп күнү-түнү иштеген 115 ыкчам байланыш номерин ишке киргизди. Эгерде акыйкат издеп укугу бузулуп жаткан тараптар болсо, ушул түз байланыш телефону аркылуу адистерге үнүн жеткире алат. Кыргызстанда жаңы бийлик келип, жаңы конституция кабыл алынгандан кийин Акыйкатчы институту дагы жаңыланууга умтулууда. Акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамга толуктоолор менен өзгөртүүлөрдү киргизип, азыр парламентке жөнөтүштү.
Анда акыйкатчынын көз карандысыз болушуна маани берилип, адам укугун жакшырта турган бир топ конкреттүү сунуштарды камтышкан. Тариел Чуңгулов, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.